Буга чейинки предметтик стандарттан өзгөчөлөнүп, химия сабагы 7-класстан баштап окутула турган болду. Биз буга чейинки жылдары химия сабагын 8-класстан баштап окутчубуз. Анан бул жерде окуучулардын жаш өзгөчөлүгү да эске алынды. Ошол жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкталып, окуучуларга темалар ошол өзгөчөлүк боюнча берилип атат. Андан сырткары бул жерде окуучуларга практикалык иштер, өз алдынча иштөө үчүн иштер, лабораториялык иштер көбүрөөк киргизилди. Себеби окуучу өзү иштеп, өзү аткарып, илимий жактан изилдөөчү катары дагы сабакта катышат. Теориялык эле билимге токтолбостон, ошо практикалык, лабораториялык шыктары да көндүмдөрү өнүгөт. Буга чейинки окуу китептен айырмаланып, биз 8-класстан баштап иштебедикпи? Эми ошондо 7-класстан баштап химиядан окуу куралы, окуу китеби иштелип чыгып жатат. Ошонун негизинде биз жаңы китеп менен окуйбуз. Андан тышкары биз жалаң эле жаңы китепке басым жасабастан жергиликтүү өзүбүздүн материалдарды да колдонуп өтөбүз. Бул жерде мугалим жеке эле теориялык жактан кечке билим бербестен окуучуларга шыктандыруучу да болот. Анткени берилген теманы окуучуга өз алдынча иштөөгө түрткү берет. Анан окутуу интерактивдүү метод менен өтүлүш керек. Ошондой эле интерактивдүү каражаттар да колдонулуш керек. Бул жерде бизде химия сабагы болгондуктан лабораториялык практикалык иштерди көрсөтүүдө реактивчү жок же болбосо куралдар жок дебестен бизде виртуалдык лабораторияда болуш керек. Ошонун жардамы менен биз ар бир сабагыбызды балдарга кызыктуу кылып да көрсөтө алабыз жана аларды шыктандырабыз.